Көп келген суроолордун бири мен банкка бардым. Кредитимди токтотуп туруу тууралуу, башынан график алуу тууралуу сурансам көнбөй жатат деп атат. Биз бул жерде мындай кылышыбыз керек да. Арыз менен кайрылышыбыз керек. Арыз мыйзамдуу жазылыш керек. Э, Мыйзамдуу арыз жазып барып кайрылсаңыз, банк сизге ооз эле жок болбойт деп койгон, ал болбойт ал. Алар дагы кат түрүндө сизге кайрылганга милдеттүү. Эмне үчүн эгер болбойт дей турган болсо банк, эмне үчүн болбойт экендигин ошол жактан тактап жазып бериш керек. Экинчиси дагы бизде жарандардын кыйналып аткан маселеси, бул жарандардын түшүнбөй жаткан маселеси, билесиздер, Кыргызстанда чоң компаниялар, заводдор жок да бизде. Ошондуктан жарандар көпчүлүк эмеде иштеп калат. Чакан бирөөлөрдүн үйлөрүндө, бир мисал келтирсек, швейн цехтерде, бир машина оңдоочу жайларда, ал ишканалар баягы мамлекетке деле катталган эмес, бир саналуу адам иштейт. И ал жерден жарандар справка ала албайт. Жумуш берүүчү деле бирдекиде баягы башынан андай маселе өткөзбөгөн үчүн даже справка беришти билбейт да. Ошондуктан бул жерде биз кандай кылсак болот? Бул жерде биз жумуш берүүчү дагы жөнөкөй жаран болгон үчүн ал деле жөнөкөй эле кат түрүндө сизге кат жазып берсе болот. Баягы катты кандай кылып жазат десек, биринчи эме жазыш керек. Жумуш берүүчүнүн аты жөнү, паспорттагы жазып койгон жакшыраак. Андан кийин жумуш кылып жаткан адамдын аты жөнү, андан кийин ошол жерде ушундай биздин жашоо шартка байланыштуу жумуш токтоп калды, же алып аткан зарплатасы мынча эле сом, же кризиске байланыштуу зарплата төмөндөп кетти деп так ушуну алдабай жазыш керек туугандар. Бул дагы кылмыш болуп эсептелинет. Алдап туура эмес маалымат берүүчү. Так зарплатаңызды жазасыз. Кийин банктагы балким общий баягы швейн цехтин же бир машина оңдоочу жайлардын общий зарплатасын карап чыгышы да мүмкүн да. Ошого так орточо эсепти мындай карап жазган жакшыраак. Жумуш берүүчү жаза кетиш керек. Бизде баягы юрист жок болгондуктан же бухгалтерия, ушундай бир биз чоң компания болбогондуктан биз ушундай эле жөнөкөй кат менен жазып жөнөтүүгө туура келди деп ошолорду да тактап жазып коюш керек. Андан кийин число канчасы жазылган, жумуш берүүчүнүн кол тамгасы, андан кийин телефон номерин дагы калтырып койгондо жакшыраак болот туугандар. Эгер сиз жумуш берүүчүдөн андай кат ала албасаңыз кандай кыласыз? Ала албасаңыз анда сиз өзүңүз жазасыз. Өзүңүз жазасыз, жагдайыңыздын эмне үчүн начар экендигин ошону тактап жазасыз. Ал жака балким сиз көп балалуу үй бүлөсүздөр, балким жалгыз бой энесиз, балким сиздин майыптыгыңыз бар, балким биз оорулуу адамды карап атасыз, балким жумушуңуздун неме болуп кеткендиги, баягы жумуштан чыгып кеткендигиңиз, жумушуңуздун зарплатасынын азайып кеткендиги, ошолорду бүт тактап жазасыз. Ал айтып өткөндөй эле ошо числолор, кол тамгалар, телефон номерлер бүт жазылат. Ошондой кылып эле барып кайрыласыз өзүңүз. Эгер жумуш берүүчү да сизге кат жазып берсе, эмне кыласыз? Сиз өзүңүз дагы арыз жазасыз. Өзүңүз да арызга баарысын түшүндүрүп, жашоо шартыңызды дагы кошумчалап кетесиз, эгер жагдайыңыз оор болсо. Ошолорду да кошумчалап, анан кийин экөөдүн буну отдельно парак кылып, буну өзүңүздүн арызыңызды отдельно арыз кылып, парак кылып алып барып, анан кийин банкка тапшырасыз. Эгер такыр жумушу жок жарандар эмне кылат десек, баягы мындай айтканда туруктуу жумушу жоктор, мындай официальный жумушта иштебегендер. Алар калкты жумуш менен камсыздоо бөлүмү деген бар. Google'га жазсаңыздар бир нече сайттар чыгат. Ошол кээ бир сайт десең кээ бир адам түшүнбөйт экен. Ошо көк жазуулар чыгат.
ошо сайттар ошолорго кирип өйдө ылдый чыгып отуруп туруп номерлерди таап ошол жака чалып даректерин сурап алсаңар болот, кеңеш сурасаңар болот, кандай кылыш керек экен, же болбосо ошол жерде адрестер жазылат, же адрестерин өзүнөн сурасаңар болот. Ошол жактан чалып байланышып сурап барып ошол жерден кагаз чыгартып аласыңар. Барып түшүндүрсөңүздөр өздөрү кагаз чыгарып берет. Кандай кагаз? Сиз эч бир мамлекеттик жумушта иштебегенсиз да, туурабы? Бир эч бир жерде катталбагансыз. Ошого сиз мындайча айтканда жумушу жок адам болуп эсептелесиз да. Туруктуу жумушта иштебейт. Ошол жактан дагы ошондой ошолордун кагазын чыгартып алып, анан арызыңызга кошуп дагы алып барсаңыз, сиздин жумушсуз экендигиңиздин бул далили. Андан кийин суроо жаралып калышы мүмкүн. Бирдекиде баягы баштан өтпөгөндөөнчү арыз кандай жазылат? Арыз биринчиден кимге жазып атасыз сиз? Кайсыл банкпы, ишканабы, ошонун аты жөнүн жазасыз. Андан кийин мүмкүн болсо жетекчисинин аты жөнүн жазганыңыз жакшы. Андан кимден? Мен паланча деп өзүңүздүн фамилия атыңызды ачсаңыз жазасыз. Андан кийин паспортуңуздун номерин калтырып кетесиз, анан телефон номериңиз. Анын түбүнө ортого арыз деп жазып коесуз. Андан кийин өзүңүздүн оюңузду камтыйсыз. Ошо кыска жана эме кылып камтыганыңыз жакшы, кыскача кылып түшүнүктүү кылган жакшыраак. Ушундай менин жашоо шартым ушундай болот, деп бүт өзүңүздүн оюңузду камтып кетесиз дагы. Андан кийин арыздын жазылган күнүн, числонун жазасыз. Андан колтаңбаңызды калтырып коесуз. Же болбосо тиги экрандагы шаблонго карап дагы жазсаңыздар болот, туугандар. Ошону скриншот кылып алып, ошого карап жазсаңыздар болот. Эми ылдый жака жазып эме кылганга убакыт эме болуп атат. Ошого экранга эле сүрөтүн чыгарып коеюн, ошол жактан карап жаза бересиздер. Дагы суроолор жаралган болсо, туугандар, мүмкүн болушунча улам WhatsApp'тан чалып отурбай эме кылыңыздар. Комментарийге калтыра кетиңиздер. Бир адамга жазган жоопту кийин жүздөгөн адам окуп, көп бизге чалып эме кылбайт да. Ар бир адамга чалып отуруп жооп берүүгө да убакыт кетип калат да. Ошондуктан мүмкүн болушунча комментарийге жаза кетиңиздер өзүңүздөрдүн сурооңуздарды. Ошого карап дагы жооп берип коебуз.